Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы студияда Жамалбек Темирбаев. Алгач бүгүнкү күнгө алган маалыматтардан кыскача таанышыңыздар. Чүй областынын Сокулук районунда окуучуну тебелетип кеткен айдоочу камакка алынды. Бүгүн Бишкек шаарында Борбор Азиядагы санариптик трансформация аталышындагы конференция болуп өттү. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстанда калкты электр жарыгы менен сапаттуу тейлөө бир топко жогорулады. Азыр практически бизде азыр карап, ушу менен көрсөтүп, практически көрсөтүп берип атабыз. Чүй областынын Сокулук районунда окуучуну тебелетип кеткен айдоочу камакка алынды. Бул туурасында Чүй областык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык аталган райондун Күнтүү айылында 5-класстын окуучусун тебелетип кеткен номер 18-автобустун айдоочусу кармалып, Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилген. Транспорттук каражат болсо айып токтотмого коюлган. Бул окуя боюнча кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү ирестерине жазык кодексинин 297-беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Эскерте кетсек, окуя 3-октябрь күнү болуп, анда 5-класстын окуучусу автобустун дөңгөлөгүнө тебеленип мүрт кеткен. Бүгүн Бишкек шаарында Борбор Азиядагы санариптик трансформация аталышындагы конференция болуп өттү. Ага өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков катышып сөз сүйлөдү. Ажо өз сөзүндө кыргыз өкмөтү кибер коопсуздук боюнча стратегия кабыл алынганын маалымдады. Маалыматтарды коргоо, санариптердик этиканы сактоо үчүн кибер коопсуздукту камсыздоо зарыл экендигин баса белгилеген президент жогорку технологиялар паркынын базасында инновациялык кластерди түзүү зарылдыгындагы кошумчалап өттү. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу үчүн мамлекеттик башкарууда бизнесте жана коомдо жаңылыктарды кабыл алууга даяр чөйрөнү түзүү керек. Өзгөлөрдөн качпай, жаңыланы ыкчам кабыл алып, турмушка тездетип киргизген өлкөлөр гана ийгиликке жетип жатышат. Биз дагы башка мамлекеттердин артта калбай, заманбап коомду куруп, глобалдуу санарип экономикасында өз ордубузду табууга умтулуп жатабыз. Санариптештирүү боюнча өлкөбүздү биздин региондогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык. Бирок бул максатка жетүүгө кедерги болуп жаткан бир катар көйгөйлөрдү кечиктирбей чечүүбүз. Жыйында санариптештирүү боюнча өлкөбүздү региондордогу алдыңкы орунга алып чыгууну максат кылдык деген президент Сооронбай Жээнбеков бул багытта башталган иштин алгачкы жыйынтыктары көрүнө баштагандыгын, анын алкагында коопсуз шаар долбоору ишке активдүү кирип жаткандыгын белгиледи. Өлкө башчы өз сөзүндө өкмөт пайда издөөчү экономикалык долбоору эмес, ал жол кырсыктарын азайтууга, адам өмүрүн сактоого багытталган долбоор экенин кошумчалап өттү. Аны менен катар конференциянын жүрүшүндө президент жыл соңунда санариптештирүү жылында бул багытта аткарылган иштер боюнча жыйынтык чыгарыларындагы баса белгилеп өттү. Мамлекет тарабынан санариптештирүү багытында абдан чоң кадамдар жасалды, дагы жасалат. Аны өзүңөр көрүп атасыңар, билип атасыңар. Өлкө президенти катары бул багыт мен үчүн эң артык суктуу багыттын бири. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, бул багытка өзгөчө көңүл бургула. Региондорду өнүктүрүү жана санариптөө жылын жарыялаганбыз. Бунун жыйынтыгы боюнча, жылдын жыйынтыгы боюнча ар бир жетекчилерге, мекеме уюмдарга, желектүү бийликтин жетекчилерине баа беребиз, баа берилет. Ал эми региондорду өнүктүрүү жылынын алкагында область аймагында бир катар иштер аткарылып келет. Анткени менен бул демилгени көңүл сыртында калтырган аймактар дагы жок эмес. Аксы районундагы Кашка суу айыл аймагынын жаратылыш жагынан Кыргызстандагы эң кооз аймактардын бири. Бул аймакта Падыша ата мазары дагы жайгашкан. Туризмге ыңгайлуу жер. Жыл сайын Падыша атанын кооздугуна суктанып, мазарга зыярат кылып келип кеткендердин саны өсүп барат. Бирок мына ушул аймакта да таштандыларды тазалап, кооз жерди күтө албаган жетекчилер да жок экендигин бар экендиги өкүндүрөт. Мына ушул жер биз сөз кылып жаткан Кашка суу айылынын кире бериши. Ары бери өткөндөр каптарга таштандыларды салып келип ыргытып кетишет. Буга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тыюу сала албай келишет. Албетте бул жагдай меймандарды, сырттан келген туристтерди иренжитет. Айрымдар мындай жерге жеткенге зар, айрымдар көргөнгө. Ал эми жергиликтүү тургундар үчүн колдо бар алтындын баркы жок болуп жаткан учур. Мына ушул ыңгайсыздыктан Кашка суу айыл аймагынын жетекчилери бир жыйынтык чыгарса алда канча жакшы болмок. Бул жер өзүбүздүн жерибиз, тазалап сактасак өзүбүзгө жакшы болот. Мен эл экен деп түшүнбейт экен. Буну тазалап чыгарсак деле түндө келет, кайсы убакта келип алып таштап коет. Элдер түшүнбейт экен, кандай ишти айтышка кыйын болду. Октябрь айынын 1-жумалыгы Кыргызстанда мугалимдердин кесиптик майрамы белгиленип келет. Ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесип ээлерин бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков куттуктады. Анда мындай деп айтылат.
Урматтуу билим берүү кызматкерлери, сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Санарип коомду куруу, билимге негизделген экономиканы калыптандыруу, билим берүүнүн ролун күчөтүүнү, окутуу ыкмаларын өзгөртүүнү, анын ичинде санариптик билимди өнүктүрүүнү шарттайт. Негизги максатыбыз ар бир адам үчүн өз дараметин ачууга көмөктөшкөн, практикада колдонууга багытталган, дүйнөдөгү өзгөртүүлөргө ыңгайлашкан, азыркы суроо талапка жооп берген сапаттуу билим алууга мүмкүндүк түзүү. Биз билимдүү, демилгелүү жана өнүгүүгө умтулган муунду өстүрүүгө умтулабыз. Мындай ийгиликтерге жетүү тарбиячынын, мугалимдин, бардык деңгээлдеги кесиптик окуу жайлардын окутуучулардын эмгеги зор. Жогорку деңгээлдеги кесипкөйлүк, өз кесибин сүйүү, өлкө жана келечек муун алдында жоопкерчиликти сезе билүү эң зарыл сапаттар. Мамлекет билим берүү системасын өнүктүрүүгө жана педагогдордун эмгек шарттарын жакшыртууга бардык аракеттерди көрүп жатат. Жаңы бала бакчалар жана мектептер колдонууга берилип, билим берүү уюмдарынын материалдык техникалык базасы жакшырып, анын ичинде санариптештирүү процесси ишке ашырылууда. Ушул жылдын октябрь айынан тартып, билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулады. Мамлекет ушуну менен токтоп калбайт. Балдардын жана өлкөнүн келечеги үчүн мугалимдерге татыктуу шарттарды түзүп берүү биздин приоритеттүү багыттарыбыздын бири. Кыргызстандын жаштарын окутууда жана тарбиялоодо талыкпаган эмгегиңиздер үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирип, сиздерге чың ден соолук, бакыт таалай жана зор ийгиликтерди каалайм. Чехов көчөсү автоунаа токтотуучу жайга айланган. Тактап айтканда, Жалал-Абад Бишкек каттамындагы жүргүнчү ташуучу автоунаалар жолдун четтерин ээлеп алышкан. Буга байланыштуу аталган көчө тар болуп, өткөн кеткен унааларга тоскоолдук жаратууда. Бул тууралуу кийинки сюжетте сөз болот. Борбордук Ленин көчөсү менен Чехов көчөсүнүн кесилиши. Автоунаа токтотуучу жай. Бирок бул жерге транспортту токтотууга болбойт. Атайын Бишкек Жалал-Абад каттамы жүргөн машиналарга автобекеттен орун көрсөтүлгөн. Деген менен ал жерге айдоочулар баргысы келбейт. Ар түрдүү шылтоолорду карманып. Бу жерди бошоттуктуру, башка попутный машиналар, менчик машиналар баары бир токтойт бу жерде. Бу жерди тазалап ала албайт жайлар. Турду тазалап жайлар. Азыр ошо мына такситерди барып стоянкага коюп неме кылганда дагы башка машина туруп атат. Эл ушул жерге үйрөнүп калган. Анан базардан майда чүйдө алат, туугандарына Бишкек барышын алат да. Шарт чыгып отурат кетет. Бишкекке каттаган айдоочулар көп жылдан тартып көйгөй жаратып келет. Чехов көчөсү бир тараптуу автоунаа жүрүүчү жол болуп эсептелет. Андыктан мында эч бир техникалык каражатты токтотууга болбойт. Чехов көчөсү жаңы оңдолгондон дагы баягы жол эки бет болуп түшкөндүктөн стоянка коюлган эмес. Муниципалдык менчик башкаруудан муниципалдык стоянка жок ал жерде. Манас авто бекетине жылдыруу боюнча иштер алып барылган, ошо шаардык ГАИ кызматкерлери менен чогуу иш алып барганбыз. Негизи ошол Манас авто бекетине жылдырылган. Ошол жакта турушу керек, Ошол жакта туруш керек. Жалал-Абад шаарындагы автоунааларды иретке келтирүү жагын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо бөлүмү колго алган. Алар шаардагы башалмандыкты жоюуга аракет кылып келишет. Бирок майнап чыкпайт. Бул болсо аталган кызматтын штат бирдигинин аздыгы менен түшүндүрүлөт. Азырынча эми пока бир нерсе деп айтыш кыйын. Неге дегенде кызматкерлер жетишсиз. Шаардын аймагында менен кошулуп 9 кызматкер иштейт. Ушул күндөрү 2 кызматкерибиз ооруп жатат. Бирөө буту сынып калган, бирөөсү башына операция болгон. Булар бир айсыз жумушка чыгышпайт. 7 кызматкер иштеп атабыз. Анын ичинен экөө түнкү смене карайт эле. Мына түнкү мобилдик топтун бирөөсүнүн биз бүтүнү саат 10:00 областтык жетекчибиз менен сүйлөшүп алдык. Күндүзгө жылдырдык. Түнкүгө бир эле кызматкер калды. Ошентип жетишпегендиктен ушул парковка маселеси чечилиш кыйын болуп атат да. Азыркы тапта Жалал-Абад шаарынын жашоочуларынын атына катталган 18747 автоунаа бар. Калкынын саны болсо 117.000 түзөт. Ал эми Борбордук базардын өзүндө эле 6 чоң базар бир жерде жайгашкан. Адистердин айтымында бул каладагы жол тыгынын пайда кылуунун башкы себеби болуп эсептелет. Бактыгүл Тешебаева, Байман Тургуналиев, Жалал-Абад шаары.
Мамлекеттик салык кызматы өткөн жыл үчүн бирдиктүү салык декларациясын өз убагында тапшырбаган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тизмесин жарыялады. Маалыматка ылайык үстүбүздөгү жылдын 3-октябрына чейин 1202 кызматкер декларация тапшырган эмес. Аны 1000ге чукулу жергиликтүү органдарда иштегендер. Арасында мамлекеттик каттоо кызматынын 25, жогорку кеңештин 22, президенттин өкмөтүн иш башкармалыгынын 6 кызматкери бар. Мындан сырткары түрдүү министрликтер менен мекемелердин адистери дагы бул милдеттерди аткарышкан эмес. Белгилей кетсек, декларацияны өз убагында тапшырбаган кызматкерлердин тизмеси 3w.gov.kg сайтында мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын декларация рубрикасында жарыяланды. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстанда калкты электр жарыгы менен сапаттуу тейлөө бир топко жогорулады. Бул тармакта эскилиги жеткен тетиктер жылдан жылга жаңыланууда. Ал эми адистердин тажрыйбасын арттырууда болсо, атайын семинар, тренингтер дагы байма-бай өткөрүлүп келет. Мындай иш-чара бүгүн да болуп, ага алыскы район шаарлардагы эмгектенген адистер дагы тартылышкан. Азыркы убакта жаш кадрларга мүмкүнчүлүктөр бар, чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Акылбек Романов 18 жылдан бери электр тармактар ишканасында эмгектенип келет. Ал өз сөзүндө азыркы түзүлүп жаткан шарттар менен 10 жыл мурдагыны таптакыр салыштыруу мүмкүн эмес экендигин жашырбайт. Мурунку убактарда капиталдык же текущий ремонттор азыркы убактагыдай талапка жооп бере тургандай аткарылган эмес. Азыркы убактарда реконструкция линияларда, КТПларда болуп атат, строительстволор жүрүп атат. Өзгөрүү жакшы азыркы убакта. Областагы бардык район шаарлардагы адистердин башын бириктирген семинардын жүрүшүндө анын катышуучулары үлгүлүү деп табылган Сузак райондук электр тармактар ишканасындагы иш ыргагы менен жакындан таанышып да чыгышты. Эң башкысы мында ар бир адис үчүн жаңы тетиктерди кантип колдонуу жолдорун үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мисалы, борбордук компаниябызга жакын жайгашкан участкалардын монтерлору анан жана алыскы жакта турган участкалардын айырмасы болбосун деп бардыгына бирдей тең караган себебибиз ошол жаңы алган каражаттарыбыз жана коргоо куралдарыбыз ошону кантип иштетиш керек, ошолор бардыгын чогултуп туруп бир эмеде деңгээлде өткөзүп, анан жаңы келген устаттар бар, жаңыдан окуп келгендер бар. Ошолордун баарын ишти туура алып барыш үчүн ушул негизинде биз уюштуруп өткөзүп жатабыз да. Биринчи режимде автоматически муну текшеребиз азыр. Изоляциясын өзү автоматически чыгарат. Экинчи режимде коэффициент абсорбциясы бар. Ушул моментте бизде линиядагы заземленияны прибор мегаметр менен текшерип табышыбыз керек. Азыр практически жүзүндө азыр карап ушу менен көрсөтүп, практически көрсөтүп берип атабыз. Азыр бизде мегаметр MS05 деген мегаметр. Аз бул менен изоляциясын текшергенибизде бизде азыр берде 2000 мегаом көрсөтүп атат. А эгерде поврежденный фазасы болгон болсо бул жерде 0га жатып калат. Ошонун определение ошондон таап алабыз. Жыл өткөн сайын калкты электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга, аны менен катар эң башкысы абоненттерди сапаттуу тейлөөнү камсыздоого Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунун жетекчилиги тарабынан бир катар иш-аракеттер жүргүзүлүп келет. Ага кошумча мында иштеген кызматкерлер үчүн да шарттар жаратылып, жаңы имараттар пайдаланууга берилүүдө. Улкан Кужуева, Манас Назаров, Жалал-Абад областы. Азыр ушу жаңы участка здание ачылып. Жалал-Абад шаарында бош жумуш орундар жарманкеси уюштурулду. Кала тургундары үчүн сунушталган жумуштардын тизмеси жарыяланып, иш-чара ар кандай оюн-зооктор менен коштолду. Жумуш берүүчүлөрдүн катарын жеке менчик жана мамлекеттик мекеме ишканалар толуктайт. Арасында акысыз окуу курстары уюштурулуп, иш менен камсыз кылуу жагы дагы колго алынган. Теманы кабарчыбыз улантат. Рысман бүгүнкү күндө 95% өкмөттүкү болуп калды. Жумуш жок же иштейин десем кесибим жок дегендер үчүн уюштурулган жарманке. Буга кала тургундарынын бардык каалоочулары чакырылган. Мында ар ким өзүнө керектүү жумушту түзө эле жетекчилик менен сүйлөшүп, таап алууга мүмкүнчүлүк бар. Анткени жумуш берүүчү мекеме өзүнүн бир нече адистери менен бул жерге жайгаштырылган. Иш берүүчү жана жумуш издегендердин башын бириктирген жарманкенин уюштуруучулары Жалал-Абад шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы.
Үй бүлөдөгү турмуш шарттын эң биринчи керектүү эле нерсеси бул жумуш орну менен болуш керек, үй бүлөнү багуу үчүн. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына менчигинин түрүнө карабастан көптөгөн мекеме ишканалар бош жумуш орундарын биз аркылуу берип жатышат. Алардын ичинде мамлекеттик бош жумуш ишканаларында бош жумуш орундары бар. Ошондой эле менчик ишканалар дагы өздөрүнүн бош орундарын берип жатышат. Бектур бүгін ашпозчу, кондитер боюнча сертификат алды. Ал бул кесипти 2,5 ай акысыз окуп үйрөндү. Айтымында буга чейин бул тармак менен чет жактарга барып иштеп келген. Атайын алган билими менен кесибин өркүндөтүү максатын койгон. Келечекте ашпозчулук тармагында бизнес ачсам деген кыялы бар. Буюрса келечекте өзүмдүн ниеттерим бар. Кыргызстанга ошондой ашкананы ачып, ошон таттууларды доставка кылып эле жеткизип бергени. Ошол буюрса 1-2 жылдын ичинде дагы сыртка чыгып, Россия өлкөсүндө иштеп, ушул сертификат менен буюрса карьераны остурууга аракет кылам. Жалал Абад шаарында Логос окуу борбору бир гана ашпозчулук эмес, тигүүчү, ширетүүчү жана чач тарач окуу курстарына акысыз окууга чакырат. 18ден ашкан шаар тургуну жумушсуз деген статус болсо, анда бул кызматты пайдалана алат. 6 айга кийин жумушка орноштуруу жактары да колго алынган. Буга чейин окуудан өткөн жарандардын арасында улуу муундун өкүлдөрү да бар. Жаштарга айтар элем, көп эле окууну бүтүп эле Россияга кетип, көп акча тапканга аракет кылып атышат. Ошондон мурун бул жерде ушундай бизде курстар бар, 3 айлык билим алып, кесип алып кетишсе, ал жакта өздөрүнө дагы иш тапканга ишенимдүү болот эле. Жарманкеде Росинбанкка 5 орун, шаардык тазалык кызматына, салык кызматына жана башка мекеме ишканалардын жалпы 200гө жакын бош жумуш орундары жарыяланган. Ал эми окуу курстары акысыз кесип үйрөтүүгө чакырат. Таттыгүл Жумакары кызы, Бекмамат Алишер уулу, Жалал Абад шаары. Аксы районунун Кашка суу айлаймагы тарыхый окуяларга бай. Үчкемпир Турдубаев атындагы мектепте Кашка суу элинин өткөн турмушун чагылдырган тарыхый музей бар. Музейдин уюштурулганына жакында 50 жыл толот. Кененирээк аймактык кабарчыбыз баяндайт. Бул тарыхый Крайтануу музейи мектебиздеги. Аталган музейдин уюштуруу демилгеси 1970-жылы башталып, мектептин тарых сабагынан окуткан мугалими Зевиниса Турдалиеванын демилгеси элдин колдоосу менен уюштурулган. Тарых музейинин бар экенин уккандар келип көрүп турушат. Окуучулар жок дегенде ушу бизде болгон буюмдарды көздөрү менен көрсө, ата бабаларынын пайдаланган буюмдарын көрүп, ошо бул көбүнчө орто кылым тарыхына жооп берет да. Орто кылым тарыхына тиешелүү көп нерсе бар. Музейдин экспонаттары жыл сайын артып келет. Учурда мында 400гө жакын түрдүү буюмдар бар. Байыркы элибиз колдонуп келген бешик, жапкак, эмгек куралдары, тыйындар, кагаз акчалар жана кумура идиштер бар. Ат жабдыктарын, кыз келиндердин шурум мончокторун көргөндө көз жоосун алат. Музейдин жайы тар болуп жатат. Бул музейди айылдык же райондук музейге айландырып жаңы имарат салса жакшы болмок дейт мындагылар. Тарых музейин биз мектептен жогорку деңгээлге көтөрсөк, айыл өкмөтүн мүмкүн райондун деңгээлине бир борборлошулган музей уюштуруп, себеби Аксы району туризмдин өнүктүрүүнүн району болуп отурат. Келген туристтер тарыхка кызыгат болуш керек. Анан бизде изилденбеген көп жайлар бар алга чейин. Археологдордун кызматы керек бизге сөзсүз. Ошо жайды уюштуруп, изилдеп чыкса, дагы көп табылгалар табылат деп ойлойм да. Музей окуучулардын эң көп келген жери. Алар ата-энелеринин өткөн турмушуна абдан кызыгышат. Сабактарда музейдин экспонаттарын мугалимдер да көп колдонушат. Мындагы ар бир экспонаттар кандай топтолуп, аны кандайча элибиз пайдаланып келгенин мектептин окуучусу Залкар Субанов абдан жакшы билет. Бул экспонаттардын өтүлгөн сабактарга пайдасы өтө көп, өтө таасирлүү. Мисалы биз мурда ата бабаларыбыз кандай нерселер, кандай буюмдарды колдонгон, эмнелерди колдонгон деп кызык болчу. Анан ушул тарых музейине киргенде ошолорду көрүп бүт таанышып чыктык. Бул ар бир сабакта, ар бир темага байланыштуу кирип ушул экспонаттар менен таанышабыз. Чындыгында эле мындагы экспонаттарды аздек деп, аны айылга келген туристтер, зыяратчылар да көрө турган жайга айланса жакшы болсо дейт жашоочулар. Тагайбек Акматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.
Күз мезгили келип айлана саргарап, жалбырактар жерге төгүлүп, жаратылыш кубулушу өзгөрө баштаганы ар бирибиздин жан дүйнөбүздө ар кыл сезимдер ойнойт. Ушундай керемет кооздуктун кучагында мөмө жемиштер бышып, дасторконго төгүлөт. Азыр болсо балдар мекемелеринде, окуу жайларда, түгүл айыл кыштактарда күз майрамы өтүп жаткан кез. Мындай самалык Жалал Абад балдар психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде да болуп өттү. Кененирээк төмөндөгү видео материалда. Бул балдар таланттуу, ар биринде ар кыл өнөр бар. Болгону ошол өнөрдү таптап, аздептеп алып чыгуу гана керек. Мындайда мекемедеги тарбиячыларга CDI эл аралык уюму жардамга келет. Ал уюмдун Жалал Абаддагы өкүлчүлүгүндө иштеген адистер 4 жылдан бери мындагы балдардан кабар алышып, аларды окутуу, ар тараптан камкордук алуу жагынан көмөктөш жана өнөктөш болуп келишет. Мында уюмга тартылган ыктыярчылардын салымы чоң. Майып балдарды окутуу оңой эмес. Биз өзгөчө муктаждыктагы балдар деп айтабыз. Анткени аларды окутууда чоң талап коюлат. Мугалимдер өзгөчө көңүл бурушат. Ар бир баланы ручка кармоп окутуу үчүн көптөгөн убакыттар талап кылынат. Мындай өзгөчө балдарды коомго аралаштыруу, кадимки жашоо образына алып келүү оңой олтоң иш эмес. Демек, түмөн түйшүк билим берүүнүн жаңы ыкмасын колдонуу аркылуу гана алардын сезимин ойготуп, талантын ачууга боло тургандыгын ыктыярчылар далилдей алышты. Ошол себептүү минтип алар ырдап, бийлеп жана ойлорун айтып жатышат. Жер эненин берешендигинен жана дыйкандын мээнетинен дасторконго төгүлүп жаткан күз берекеси, жер жемиштердин аталыштары, алардын адам организмине тийгизген таасири тууралуу да айтып жатышты. Өзгөчө балдардын өзгөчөлүгүн көрө билсек, алардан да мыкты адамдар чыгат экен. Ушул уюм кароого алган Беловодскийдеги балдар мекемесинде тарбияланган бир бала азыр Бишкек техникалык университетинде билим алып жатат. Дагы бир кыз Индиядагы чоң фестивалга барып келген. Ал эми бул жердеги өзгөчө балдар Мадина, Исхак, Арзымамат, Жумамирдин келечегинен көп үмүт артса болот. Интеллектуал бар балдар бар арасында 25 балабыз бар. Ушуларга мына биз акыркы 4-5 жылдын ичинде ушу билимди өркүндөтүү жагында иш алып барып атабыз. Буга өзүбүздүн тарбиячыларыбыз, ошондой эле CDI деген ушул коом бар. Ошолордун волонтерлору келип көп бизге жардам берип, балдар аябай жакшынакай билимге ээ кылып атат. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына бүгүн жакшынакай майрамда өздөрүнүн билимин көрсөтүп атышат, ырдап атышат, бийлеп атышат. Бул күз майрам балдардын жаратылышка, айлана чөйрөгө болгон сүйүүсүн ойготору бышык. Анткени алар жаратылыш кереметтерин ырдап, бири-бири менен акыйнек айтышып, ар бир мезгилдин касиеттерин белгилеп жатышты. Маматкадыр Маматалиев, Тагай Акматов, Жалал Абад шаары. Бүгүнкү калган маалыматтарды ушулар түздү. Түз эфирде Жамалбек Темирбаев болду. Алдыда эртеңки күндүн аба ырайы. Саламатта калыңыздар.